эркектер эне эле чыдайт экен да мындай. Аталары чыдабайт, ошон үчүн ушинтип эле жалгыз жүрөбүз канчабыз эле. Өзүм да учеттомун, мен бөйрөгүм эме ооруйт да, учеттомун. Ушул пособиясты көтөрүп берсе ушу балдарыбыздынчы 8.000 сомго ошого эмне жетет деп өзүлөрү деле ойлосо болмок. 8.000 эчтекеси жетпейт. Жакында эле мына анализ тапшырдык 24.000 Тамак ашына дагы, мектебине дагы бардыгына кетип атыптыр да. Ошо 15.000 сом менен Азыр анан кантип күн кечирип атасыз? кечиребиз, эми айла жок. Бизге эт бирөө бербесе өзүбүз деле албайбыз. Бүгүн эртең менен жакшы болсо эле түшкө жетпей эле начар болуп калат да. Врачтар карабайт буларды, түшүнбөйт. Өзгөчө балдарды тарбиялаган канча үй бүлө бар? Жок, 39.000. Үйүбүз да жок да, мисалычы. Ипотека алаган күндө деле кантип төлөйбүз биз андай акчага? Биз Ипотеканы алганда биз кантип көтөрүп чыгабыз, аны кантип төлөйбүз? Бүт деле леченияга кетет. Биз коркобуз. Эртеңки күнү эшикте калабыз деп коркобуз. жеңилдетет деп айткан сөздөрүнө турушкан жок, мисалы. Ошол эле ойдон. ушундай балдарга көңүл буруп койсо жакшы болот эле чоңдор. Mama şey. Мама жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда бизге өзгөчө балдарды тарбиялап өстүрүп жаткан энелер кайрылып, азыр ушул энелердин көйгөйлөрүн угайын деп келдик. Анда эмесе апалардын өзүнөн баштасак суроо жоопту. Эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздерге кайрылайын дедим элем ушул пособиясты көтөрүп берсе ушу балдарыбыздынчы. Мынакей мен мисалы ушул кызымды карап эч жака чыга албайм, иштей албайм. Ушул кызымды карап отурам үйдөчү. Анан 8.000 эмнеге жетет? 8.000 эчтекеси жетпейт. Жакында эле мына анализ тапшырдык, 24.000 анализ тапшырдык. Доктурга өзүнчө көрүнгөнүн эле вебинарын эле 15.000 төлөдүм. Майла жок, кантем мынакей ошону карыздап азыр улам четинен карызымды төлөп атам. Ошону суранат элем, ошо биздин пособияны көтөрүп берсе жакшы болот эле. Кызыңыз ар дайым көзөмөлдө болуп туруш керек Ай, да? бул постоянно гиперактивный, постоянно көзөмөлдө болуп турат да кай. Бир адамдын колун кармайт экен. Мен постоянно жандамын. Берки чоң балдарым уже чоңоюп кеткен, постоянно мен карайм жалгыз. Үйдө. Андан тышкарыда кандай көйгөйлөр болот бала кароодо? Ушу менен эле только мен үйдө эле отурамын. Анан эмесине жетпейт. Окуусуна, мисалы, аботерапияга алып барам, сенсорикага алып барам. Аларда бекер эчтеке жок, бүт баарына айына акча төлөйбүз. Эчтекесине жетпейт. Мына азыр дары ала албай атамын мен, дарыга акча таппай атамын да. Азыр канча жөлөк пул алат? 8.000 алат. 8.000. Акыркы жолу качан көтөрүлдү эле ушул бага? 8.000ди көтөргөнүнө мен билгенден 3 жыл болду го дейм. 3 жыл болду. Мен өзүм ушул эмеге чыгарганыма 3 жыл болду. Инвалидностька чыгарганымачы. Сиз алып баштаганда эле 8.000 алып баштаган экенсиздер да? Ооба. Ага чейин деле алмак болчубуз биз, бирок 3 жыл болду да чыкканыбызга. Сиздер 8.000 ошол эчтекеге жетпейт, биздин жол киребизге эле даже араң жетип атат. Бишкекке барып келгенибизге эле араң жетип атат. Доктурга көрүнгөнүбүз эле канча акча. Булар деле бирдеме жегиси келет экен, тияка бияка барып ойногусу келет экен, анан баары акча. Ошо өзүм болсо үйдө отурам ушу кызым менен эч жака чыга албай. Ошо суранып келет элем. Бизге дагы кичине көңүл буруп, ушундай балдарга көңүл буруп койсо жакшы болот эле чоңдор. 1 мүнөт бияка болсо эле үйдү үч көтөрүп, булардан баарын бүтсө болот да. Туруп үйдү затоп кылат, өрттөйт. Булар өзүлөрү чоң ойгону менен акыл эстери биринчи 2-3 жаштагылардан да, даже алардан да кемде булар эмне кылып атканын түшүнбөйт да. Буларды отко айдасаң деле кете беришет. Анан ушу ата-энелерге кыйын, эми баарыбыз эле ошо пособияны көтөрүп берсе деп, үй жокторубуз, көп квартирада жашап жүргөн ата-энелер көп, мондай суукта мына леченияга келгенде өтө эле кыйын да ата-энелерге. Терең түшүнсө, ушу мамлекет жогорку жактагылар бизге терең түшүнүп, кичине мээрим эметип, бизге колдоо көрсөтүп койсо, ушуну жогорку кеңештерден суранат элек. Сиздер балдарды ооруканага көрсөткөндөчү канча убакта бир көрсөтүп турасыздар? Биздики эми туруп эле бүгүн эртең менен жакшы болсо эле түшкө жетпей эле начар болуп калат да.
кайра кечинде сонун болуп турсак эле эртең менен уже ушундай да булардын оорусу деген айтпай дебей эле сүйлөбөсө анан температура көтөрүлүп эметилген анан жөнөйбүз да шалпылактапчы. Анан ушул көп эле жерден аябай кыйналабыз. Ооруканага бир жолу барганда эле очойгон акча кетет, а? Очойгон акча буларды деген гостун врачтары карабайт, буларды түшүнбөйт. Анан частныйларга чуркайбыз да, анан ар кайсыга акча төлөп уктабыз, ар кайсыга акча төлөп массаж кылдырабыз. Биздин бир эле массажыбыз 10 күнгө 8000 сом, анан массажды албай калсаң уже булар сийип чычып калат. Мына азыр мен баламдын бок сийдигин жууп элем, мына 18-те балам. Бок сийдигин күнүгө эртең менен түнү менен бок сийдик жууп чыгам. Ошондой эле. Жана жаңы төрөлгөн ымыркайды карагандай эле караш керек турбайбы? Ошондой жалаң анан кичине эле эметилип калсаң булардан бүт баарын бүтсөк болот да, баары. Булар кылган эчтекесин түшүнүшпөйт да. Кыйын эле баягы мындай өзүбүз эметке сыр билгизбейбиз элдерге, бирок ичибизден бизге 8000 акча жетпейт, өтө эле жетпейт. Акыркы жолу качан көтөрүлдү эле бул жөлөк пул? Ушу 3-4 жыл болуп калды, ошо көтөрүлгөн аябай кубанып түм эле сонун болуп. Канча сом кошулду эле? 4000 кошулган. Мен 4000 алчумун, анан 4000 резко кошулду да ошондо. Андан бери 5 жыл өттү. Ошо азыр эми чын эле баары продукты кымбат, жол кымбат. Ошо общий транспортта да жүрө албайбыз. 5 жылда бирок азык-түлүктүн баасы менен салыштырганда деле Анда деген эттин кайра ошол эле 120 сом болчу. Этти алсак 120 сом болчу, азыр этин 780 сом. Ушунун айырмасын карабайсыңарбы? 3 айлык алган дарыбыз биздики 18-20 миң. Ошону улам четине ал дарынын өзү эле? Дарын өзү эле. Анан 3 айдан кийин кайра барып турасыз. Мен мисалы 3 ай сайын барып турам, Европага, Бишкекке келем. Ага көрдүм, ал мага 3 айга очойгон даарылар басып берет. Ошол даарыларды улам чектен алган, ала берип, бир алганда эле ушул. Мен бир алганым эле 13 миң, 14 миң алам. Андан кийинки айда кайра ошондой алам ушул. Ошентип алып турам. Негизи мамлекеттик ооруканаларданчы мындай ооруканадан жеңилдиктер барбы силерге, мындай өзгөчө балдарды караганга же? Биз мамлекеттик эмеге барганда, дарыганда биз мамлекеттен врачтарды мен көрө элек, жалаң эле биз частныйларга барабыз. Мамлекетке барсаң түшүнбөйт биздин бала, врачтар до сих пор түшүнбөйт. Жөнөкөй массаж жагына деле мисалы? Жок, андай жок. Госко барайын десең, гостон таппайсың, андай мунун врачын таппайсың. Частныйдан табабыз. Айла жок, частныйга бармай, ал жактын болсо баасы. Частный мисалы мен тишин эле айтайын. 180 миң сурады, 130га берсем, 130га мен баламды киргизбей да койду. Бир тишине ошондо 180 миң сурады. Ал еще 230тан түшүрүп бергендегиси. Мисалы тиш деп калдыңыз, тиш жуганда да кантип жуйсуздар балаңыздын? Балдарыбызда меники мындай эме жуутуртат. Жуутурсаң бүгүн жуйт, эртең кайра жубай коет, анан каждый день жуутуруп турабыз эми. Тиштерине чейин жуйсуздар? Жуйбуз, көтөнүнөн бери жуйбуз, өзүлөр жуй албайт. Ушу күнгө чейин мына 18ге чыктым, мен баламды өзүм эле жуунтам. Булар жуунганын да билбейт да. Мындай эле зыңкыйып, эчип жүрө берсе эле муну эч ким ойлобойт. А самом деле мына азыр мына бүгүн эртең менен эле жер суунун барына чыгып, араң жууп тазалап, сыр билгизбей эле чыгабыз мынакей. Ар кайсыга заказ беребиз. Памперс түтпөйт бизге. Эмне көйгөй болуп атат? Биздин үйүбүз жок, мен деле жалгыз бой энемин, 4 балам бар. Анан эң улуусу бул. Андан кийин 3 бар. Анан ушунун акчасы менен ассистентке, анан ошо пособияга жашайбыз да. Анан биз мисалы 4 жолу операция болдук. Эми 5-чиси бар дагы. Биз ошо акча жок болуп, биз операцияны кыла албай отурабыз да. Азыр бутунда темир бар, ал темирди алыш керекпиз. Анан пособиясы же тамак ашына жетпейт, же дарысына жетпейт. Үйүбүз да жок да, мисалычы үйүбүз ипотека алаган күндө деле кантип төлөйбүз биз андай акчага? Биз араң ушунун пособиясына жашап атсак, ассистентке жашап атсак, биз үйдүн ипотеканы төлөй албайбыз. Бизге жеңилдетет деп айткан сөздөрүнө турушкан жок мисалы. Ошол эле ойдон. Даже биз эмес, ипотеканы мындай инвалид баласы жок адамдар деле төлөй албайт ал ипотеканы керек болсо. Өзүңүздөр турдуңуз беле очередке? Очередке тургам, анан турган менен мен кайра барган жокмун, аны мен кантип төлөйм? Аны ай сайын төлөй албайм. Биздин дарыбыз, мен өзүм иштейин десем иштей албайм да. Бул бизде приступ бар. Биз 24 саат бою жанында, мен даже түнчүндө жанында жатам.
бизде бир айда бир жолу эки жолу приступ болуп турат, обязательно реанимацияга барабыз. Мен өзүм самостоятельный дем ала албай калат да, например. Анан мунун жанынан чыкпашым керек. Андан башка 3 балам бар, 3 баланы дагы багышым керек. Аларга да пособие чыгарып беришкен жок да, например. Сен үйдөн ким иштейт сиздерден? эч ким иштебейт. Мен муну карайм да. Мен жалгыз бой энемин. Ошо бой энесиз. 4 балам бар. Анан кийин Эң улуусу. улуу баланы багасыз үйдөн. Анан иштегенге дагы башка шарт жок. Шарт жок, мен муну каяктан ким карайт муну? Экинчи балам жардам кылат, кээде выходной ал эми школго барат да, анда Экинчи школдон балаңыз канчада? 13-тө. Азыр анан кантип күн кечирип атасыз? Кечиребиз, эми айла жок. Ар кандай волонтерлор бар, мына ушинтип жардам берет. Ошо элде ушинтип жашайбыз продукты жагынан. Улуу балаңыздын жашы канчага чыгып калды? 17-ге. 17. Эми 17 жылдан бери эле эми ушул күндү көрүп келатасыз да, негизи. 17 жыл эмес, 8 жыл болду ажырашкан. 8 жылдан бери ушинтип жүрөбүз. 8 жылдан бери ошо 4 баланы, анын ичинен да бир өзгөчө баланы өзүңүздөр карап, өзүңүз багып келе жатасыздар, Ооба. Ошондой эле. Ипотека, социалдык ипотека деп ачылганда мындай кандай үмүт болду эле сиздерде? Башында сүйүнгөнбүз да, ипотеканы берет, жардам аябай ушу бизге жалгыз бой энелерге, инвалид баласы барларга жеңилдик берет деген го деделе деп айтышты эле. Андай деле берген жок го жеңилдик. Каяктан жеңилдик азыр, наоборот, кымбаттатып берип атпайбы ипотеканы? Мен аны вообще даже очередке туруп, анан уккандан кийин деле эме канча төлөш керек экенин уккандан кийин эле болду. Мен аяка барган жокмун. Мен анча акчам жок да, мен каяктан табам ал акчаны? Негизи эле ушул сиздер сыяктуу энелердин Кыргызстан боюнча мен билишимче группалары бар да, WhatsApp группалары. Анан ошол жактан үй алгандар болду эле, группага жазып биз алдык деп. Болгон жок. Бүт эле 90% жалгыз бой эне почти. Мында инвалид балдары барлардыкы. Эч ким деле алганын уккан жокмун мен. Ипотекадан үй алдык деген уккан жокмун. Негизи 90 Алардын күйөөлөрү бар. Күйөөсү жоктор албайт деле болуш керек, менде эле да бар эле. негизи айтып калдыңыз, могул ушундай өзгөчө үй бүлөлөрдө 90% жалгыз бой энелер депчи. Ошондо ушундай учурларда көпчүлүк учурда аталар таштап кетеби? Ооба, чыдабайт экен эркектер, эне эле чыдайт экен да мындайга. Аталары чыдабайт, ошон үчүн ушинтип эле жалгыз жүрөбүз канча болсо эле. Каяктан көтөрө албайсызбы? Приступ болуп жыгылсачы, скорый көп деле келбейт да, например, постоянно эле келе бербейт. Таксимен алып келгиле дейт да, мен көтөрө албайм да мондай чоң баланы өзүм. Эме болсом, өзүм да учеттомун, мен бөйрөгүм эме ооруйт да, учеттомун. Анан постоянно 6 ай сайын укол алам, ошол уколду да платный да, постоянно төлөп алышым керек да. Укол сайып бергенине платный дарыны сатып алган аз келген. Анан бул баламды дагы ушинтип сүйрөп жүрөм, көтөрүп алып элечи. Такси менен анан көтөрүп алып жүрөйм ушинтип эле. Постоянно эле приступ болот. Анан кийин кээ бир таксисттер көтөрүшөт, кээ бир эле көтөрүшпөйт да, например, баары эле бирдей эмес, ар кандай адамдар түшөт. Көтөрүшө албай калсам көтөрүшүм керек болот жыгылганда. Анан таксинин эле акчасы канча? Анан 8000 сом каяка жеткиребиз биз? Дарысы бар, постоянный эме ичет. Депакин ичебиз, ал депакинди дагы таппайбыз, аны дагы издейбиз. Жолго эле канча акча кетет, ошону издеп жүргөндө эле канча акча кетет ошо жолубузга эле. Сиздер азыр баланы карап атканга да жанагы опекунство деп койчу эле, ошого дагы ассистент боюнча, ошол боюнча да акча аласыздарбы? Алабыз аны, ошол акча менен жашап атабыз. Канча сом аласыздар? 7,5 миң. 7,5 миң болуп калат. Ошондо баланыкы, сиздики кошулуп ошол 4 балага, андан тышкары азык түлүккө, балдардын тамак ашына дагы, мектебине дагы бардыгына кетип атыптыр да. Ошо 15 миң сом менен ошо жеткирсек жетет, жетпесе жетпейт да. Азыр бул уулуңуз өз алдынча эмеге барабы? Даратканага мындай.
тазалыкка. дааратканага өзү барат анан. Бирок тамак ичкенин иче албайт. Чайник, чыны, кружка, муршкалар көтөрө албайт, колдору жакшы калчылдап кетет да. Анан сырыны постоянно бирөө тамакты бериш керек. Жуунганда жуунтам өзүм. Айnen. Буту уже ооруй баштады. Бул после операция бутунда темири бар, ошо бутум ооратат дейт да. Аны операция кылышыбыз керек болчу, ошого акча жок да. Мисалы бизге келишибиз керек. ГОСТо жок да, например, ГОСТо жок. Биз частныйга эле барабыз да. Частный болбосо ГОС деген бизди карабайт алар. ГОС деле акча алат, алган караган күндө деле. Mama da şey. Ама жакшы. Жакшы. Ушундай өзгөчө балдарды тарбиялаган канча үй бүлө бар сиз билишиңизче? Бир 30-40 исим үй бүлө бар башка 30-40 миң. 39 миң билем да, мындай эмеде больницаларда жана статистика боюнча 39 миң ушундай балдар бар экен билем, мүмкүнчүлүгү чектелген. Эми ар биринин ата энеси барбы, карайбы, анысын точно билбейм, бирок эми караган кишиси бардыр да. Ошон үчүн кыйын эле, көбү деген отказ кылганга барышат. Негизи мындай тяжелый балдарга караган, түнү күнү жанында отурган, эчтеке кыла албаган аябай эле оор. Мен өзүмдүн ошо эметкенимден кыйналганын айынан бул баладан тышкары дагы 3-4 баланы да багыш керек. Бунун тапкан берген акчасы ушу балага жетпей атса, анан кайсы тиги 3-4 балага жетмек эле дагы. Ошону ойлойт, мен күчү балам да бар, анын дагы операциясы бар келечекте, анын да башы менен проблемасы бар. Мен 2 балам тең, получается, нуждается в операции, в лечении. Ушундай кыйналган немелердин бири да, ошо ар бир лечениясына жеткизгендей кылып, карызга кирип, кредитке кирип, эптеп лечениясын алабыз. Биздин балабыз болгон үчүн, бирок аябай эле кыйын, кымбатчылыктачы. Эл куткарып атат, карапайым эл, блогерлар, жаш кыздар, волонтерлор, ушулар бизге үйүбүзгө чейин келип, балабыз ооруп калса келип, карап, ошол жетпеген жеринен арыстара жардам бергенге аракет кылып атышат. Биз ошолорго абдан ыраазыбыз, жаштарга. Ушундай биз үчүн күйгөн жаштарга биз Аллахым ыраазы болсун. Азыркы заманда мына мо бала деген жол көтөрө албайт, кузат, жыгылып калат, башы айланат, энесине аябай эле оор. Энеси квартиру снимает. Энеси азыр мындай где-то жумуш табылып калса, ошону чыгып биз бири-бирибизге карлашып берип атабыз. Ошон мен карап коем, ал барып иштеп келе калат. Ушуну бири-бирибизге жардам берип атабыз. Энеси кыйналып атат, түнү күнүн уктабайт бул бала. Булар суткалап уктабайт. Ошол эмнеге уктабайт? Баштары ооруйбу, приступ береби, сурасаң бакчылар бизди аяйт балдарыбыз. Азыр эми Бала бизге мамлекеттеги күйөткөн кийин. азыр мисалы мамлекеттеги эми ипотекалык үйлөрдү куруп атпайбы, эми жарандардын баардыгы үйлүү болсун депчи. Анан силердин катарыңардан алган энелер, ата энелер болдубу? Негизи мындай көз көргөн учур болдубу? Мен лично өзүм көргөн эмесмин бир дагы. Бир да ата энени көргөн эмесмин, бирок группаларыбызда ушинтип айтып калып атышты, 1-2-3 ата эне алды деген, мындай колунда барлар алды дегенде эле угуп атабыз, который төлөй ала тургандар. Бирок алар арзан кезинде алды болуш керек деп ойлоп атам, анткени ал баш жагында болчу, 21-22 жылдары болуш керек, ошондон баштап алгандар болуш керек деп атам, анткени азыркылар уже алгандан коркуп атабыз. Ипотеканы алганда биз кантип көтөрүп чыгабыз, аны кантип төлөйбүз? Биздин тапканыбыз бүт эле леченияга кетет. Биз коркобуз. Эртеңки күнү эшикте калабыз деп коркобуз. Же больницага барсаң акчабыз жок болуп калса карабай коет деп коркобуз. Боорукер адамдар бар, анча-мынча жардам беришет. Рамазан убагында кичине жардам беришет леченияга деп. Ошо менен кичине жыргап калабыз, анан кайра кыйналабыз. Бирок кыйналган кезде ошонун баарын ойлойт экенсиң. Кудайдан тиленет экенсиң. Аллахым ыраазычылыгы үчүн бизге окшогон энелер да колдоп аяп койсо жакшы болмок, бизди деле угуп койсо болмок, бизди деле карап койсо болмок. Ошол тапкан 8.000 сомго ошого эмне жетет деп өзүлөрү деле ойлосо болмок. Азыркы эмеде эт деле өзүңөр көрүп атасыңар, эт деле жейгиз. Бизге эт бирөө бербесе өзүбүз деле албайбыз. Этти бирөөлөр соопчулук иш кылып алып келип бербесе, мындай өзүбүз албайбыз. Биз андай кымбат
кымбатчылыкта эчтекеге алыбыз жетпейт экен. Ошо айтор сөзүм ошол. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр күбө болгондой, өзгөчө балдар тарбиялаган энелер өздөрүнүн көйгөйлөрүн, болуп жаткан маселелерин айтып чыгышты. Алардын айтымында азыркы эң буларга керектүү маселе, чече турган маселе бул ушул балдарга болгон жөлөк пулдун төмөндүгү деп айтып атышат. Мамлекеттин бюджети өсүп атат, бирок биздин балдардын дагы жөлөк пулу ошого жараша көтөрүлсө болмок деген ойлорун айтып атышат. Андан тышкары бул өзгөчө балдарды караган энелерге дагы опекунство деп коет, ошол жака дагы өзүнчө акча берилет. Аны дагы 7 000 сом тегерегдеди, ошого дагы акча кошулса болмок деп айтып атышат. Андан тышкары дагы бир көйгөй экен бул энелерде бул социалдык ипотека боюнча дагы айта кетишти. Неге дегенде бул энелердин тапкан кирешеси болгондо эми мамлекеттен алган ошол жөлөк пул менен жана караган акча, ошол акчалар ипотекага төлөгөнгө жетпей калат. Жетпей калгандан кийин бул үйдү дагы алып коет кайра деп коркунуч менен жашагандыктан кезекке дагы турбайт экен айрымдары. Айрымдары туруп кезек